Оңшу Казакстандын Улуттук банкы теңгени бир эле учурда 20%га девальвация кылуусу менен өлкөдө дүрбөлөң түштү. Мурда $1 155 теңгеге барабар болсо, бир эле мезгилде 185 теңгеге көтөрүлүп кеткен. Элдер евро менен долларды сатып алышып, дүкөндөрдө азык-түлүк менен күнүмдүк керектелүүчү товарларды текчеден калтырбай коюшкан. Оңшуларда болгон мындай абал биздин өлкөдө дагы девальвация болобу деген кооптонууну жаратты. Девальвация — бул чет элдик валютанын улуттук валютага карата курсунун көтөрүлүп кетиши. Бул Кыргызстан үчүн коркунучтуу. Эксперттердин маалыматы боюнча улуттук кооптонууга негиз жок. Анткени Казакстан менен Орусияга салыштырмалуу бизде башка экономикалык система. Оңшуларыбыз валюталык коридор деген режимди колдонушат. Мамлекет айрым бир катаал чекти аныктап, валюталар курсу анын алкагында гана өзгөрүүгө тийиш. Мисалы, Казакстандын Улуттук банкы долларды 182ден 188 теңгеге чейин деп аныктап берген. Тагыраак айтканда, америкалык валюта 180ден төмөн же 188 теңгеден жогору сатылбайт. Мунун терс таасири курс жасалма жол менен аныкталгандыктан, кайсыл гана учур болбосун, кескин өзгөрүүгө дуушар болуп, Казакстандагыдай абал болушу мүмкүн. Биздин өлкөдө болсо баары башкачараак. Бизде валютанын өзгөрүлмө курсу колдонулат. Өзгөрүлмө валюта курсу — валюта рыногундагы механизмдер керектөөлөр менен сунуштарга жараша аныкталуучу режим. Башкача айтканда, валютанын курсу сатуучулар менен сатып алуучулардын санына байланыштуу. Өзгөрүлмө валюта курсу режими рыноктогу өзгөрүүлөргө адаптация болушуна жана башка өлкөлөрдүн таасирине калбай төлөө кризисине жол бербейт. Ал эми Улуттук банк башкалардын таасири тийбеш үчүн абалды көзөмөлдөп турат. Сөзсүз жөнгө салуучу элементтери бар. Наши действия заключаются в том, что биз акча алмаштыруу жайларда курстун ыкчам өзгөрүүлөрүнө жол бербегенге аракет кылабыз. Акча алмаштыруу курстарынын тез-тезден алмашышын көзөмөлдөп, ошого жараша аракеттерди жасайбыз. Андай учурда рынокко чыгып, баардыгын ордуна жайгаштырууга чараларды көрөбүз. Устойчивая валюта. А зачем нам другие валюты? Если сравнивать с Казахстаном, то в итоге наш национальный банк, если по результату судить, меры, которые он предпринимал, были более эффективными. У нас, вообще-то, сравнительно устойчиво, чем это. Сравнительно, чем это Казахстан, чем Казахстан устойчивый, по-моему, держится на это. На протяжении стольких лет было устойчиво, я думаю, сейчас будет нормально. Пока особых тревог не вызывает, особых. Сомдун курсунун серпилүүсүнүн бир калыпта кармоого Улуттук банктын мыйзамдуу жана таасирдүү куралдары бар. Андай жолдордун бири аскердик аталыштагы интервенция деп аталат. Тагыраак айтканда, валюталык интервенция. Мындай катаал түшүнүктүн артында Улуттук банктын акциялары турат. Кайсыл бир мезгилде валюта рыногунда кайсыл бир валютага муктаждык жаралып, сомдун курсу ыкчам алмашып, калк дүрбөлөңгө түшсө, анда өлкөдөгү башкы каржы мекемеси кийлигишүүгө туура келет. Мисалы, долларга таңкыстык жаралсанда, Улуттук банк рынокко америкалык валютасын сатып баштайт. Суроо талапка жараша курстун абалын кескин секирүүдөн сактап жөнгө салат. Ал эми валюта ашыкча болуп жатса дагы Улуттук банк сатып алат. в наших условиях этот режим является самым правильным. Биздин шарттарга ылайык ошол режим туура болот. Бул текшерилген режим менен 2007-жылдагы азык-түлүк кризисин өттүк. Андан кийин мунайзат кризиси, 2008-жылдагы жана 2010-жылдагы дүйнөлүк каржы кризисин башыбыздан өткөрдүк. Тагыраак айтканда, бул режим ыңгайлуу экендигин далилдеп, тиешелүү натыйжаларын берди. И реагирует соответствующим образом. Адистердин айтымында соңку валюталык шок менен дүрбөлөңдөр тышкы факторлорго байланыштуу. Эң биринчиден АКШнын федералдык резерв системасынын саясатынан улам доллар биздин өлкөдө гана эмес, бүт дүйнөдө бекемделип жатат. Действительно, в мае 2013 года, Чындыгында 2013-жылдын май айында федералдык резерв системасы акча агымын өбөлгөлөгөнү токтотуп, аларды кайтарып алуу саясатын жүргүзө баштаган. Бул деген 13-жылдан баштап
экономикага аз акча жумшай баштагандыгын билгизет. Анын айынан бир өлкөдөн экинчи өлкөгө капитал агымдары кичинеден өтүп кетип жатат. Бирок биздин өлкөдөгү өзгөрүлмө валюта курсу туруктуулуктун кепилдиги болууда. Ал бир жагынан коргоочу функцияларды аткарып жатат. Казакстандын жарандары бизге түз эле келип, теңгени долларга алмаштыра алышпайт. АКШ долларын алыш үчүн алар теңгени сомго айландырышы керек. Эгерде Казакстандын жарандары массалык түрдө келип АКШ долларын алыш үчүн теңгеге сом алмаштаса, анда рынокко автоматтык түрдө таасир этет. Акча алмаштыруу жайларында казактардын валютасынын сомго болгон курсу түшүп кеткен. Мындай кырдаал 11 февралда болбодубу? Эгерде мурун 1 сом 3 теңгеге барабар болсо, азыр 1 сом 4 теңгеге көтөрүлүп кеткен. Ошондуктан Казакстандын жарандары үчүн АКШ доллары Кыргызстанда да, Казакстанда да бирдей болуп калган. Демек аларга Кыргызстанга келип доллар алысуу пайдасыз. Экономика происходит, как его резкие изменения. Спрос и предложение в экономике. Экономикада кескин өзгөрүүлөр болууда. Керектөөлөр менен сунуштар экономикада алмашууда. Алмаштыруу курстары дагы андай өзгөрүүлөргө таасир бериши керек. Болгону андай абалда дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жок. Биз кичине убакыт бөлүп, алмашуу курсу кандай болорун рыноктун өзү аныкташына шарт түзүшүбүз керек. Рубльга болгон же теңгеге болгон курс кандай болот? Ошол убакытта туура келеби? Биздин валюталык курс менен жана акча алмаштыруу режими ушунусу менен айырмаланат. Биз аныктай албайбыз. Рынок өзү аныктайт. Эгерде кескин серпилүүлөр туш болсо, улуттук банк интервенция жасап, абалга таасирин тийгизет. Чындыгында эле адистер айткандай, акча алмаштыруу рыногунда серпилүүлөр болуп жатса, дүрбөлөңгө түшүүнүн кереги жок. Ызы чулуу суроо талаптын агымына кетүү кажетсиз. Рынок бардыгын өз ордуна коет. Эгерде абал такыр эле оорлоп баратса, Улуттук банк кийлигишип бардык куралдар аркылуу валюталар курсунун серпилүүсүн жөнгө салат.